Башында 14 адамды тандашкан. Ар бир ай сайын 2 кыздан чыгарып турушкан. Бул реалити шоу сыяктуу экен. Баарына даяр болуш керек эле. Кыш мезгили болчу. Кросс чуркап жаттык. Күн алмаштырып күн сайын 10 чакырымдан чуркачубуз. Себеби кылмышкерлер качат. Аларды бат кармоо керек. Сиз ыраазысызбы? Бир аз шашып жаңылып кеттим. Ал эми тигилер болсо жакшы аткарышты. Ал эми жеке коопсуздугуңуз жөнүндө эмне дейсиз? Бул сиз үчүн канчалык маанилүү? Биз баарыбыз эркектер менен тең иштейбиз. Анткени биздин бөлүм ушундай, баары бирдей шартта иштешет. Жедел топ, дабыл. Татьяна Долбышева, капитан полиции, сотрудница специального... Татьяна Долбышева, полициянын капитаны, ыкчам чара көрүү атайын бөлүгүнүн кызматкери. Быйыл Дубайда өткөн эл аралык спецназ чемпионатына катышкан. Казакстандын Томирис командасынын 8 мүчөсүнүн бири. Татьяна полицияга кесипкөй коньки тебүү спортунан келген. Бирок азыр бул кыз жөн гана ылдам чуркап тим болбостон мылтыктан мыкты атып жана кол салуудан коргонуу ыкмаларында жакшы билет. Владеет навыками рукопашного боя. Татьяна, саламатсызбы? Бул таасирдүү болду. Должна я вам сказать, но вообще мы приехали в Петропавл. Биз Петропавл шаарына келип, сиз менен таанышканыбызга кубанычтабыз. Сиз Томирис командасынын 8 мүчөсүнүн бири катары Дубайдагы эл аралык SWOT челленджде ийгиликтүү катыштыңыз. Аны дагы спецназдын олимпиадасы деп коюшат. Жөн гана сиз менен таанышып, күнүмдүк жумушуңуздун бир бөлүгү болуп калган машыгууларыңызды көргүбүз келди. Азыр мында эмне болуп жатат? Что это сейчас было? Азыр кылмышкерлерди ыкчам маалымат боюнча кармоо операциясын иш жүзүндө аткардык. Ал жерде кыз киши болгондуктан чакырууга мен бардым. Выехала на вызов я. Вот. Ну вот сейчас очень интересно. Азыр сиздин күнүмдүк спецназдык атайын ыкчам аракет отряды кызматкеринин жашоосу кандай экенин билгибиз келет. Албетте, Дубайдагы таасирлериңизди да угуу кызык. Бүгүн ушулар тууралуу сүйлөшөлү. Вот давайте сегодня это и обсудим. YouTube'дан тапкан видеолорубуздан сиз имаратка чуркап кирип, ок атып жатканыңызды көрдүк. Ооба, мен снайпер болуп иштедим. Вот расскажите. Жарайт, биринчи сыноо тууралуу айтып бериңизчи. Ал тапшырма эмес, сыноо деп аталат, Ал эмнеден турган? Я работала снайпером именно. Мен экинчи күнү снайпер катары катыштым. И у меня было одно из сложных задач. Менин тапшырмам эң оорлордун бири болду. Команданын баары мени күтүп турду. Таймерлердин сигналы менен 5-кабатка чыгышым керек эле. Абдан тез көтөрүлүп, куралды алып, магазинин снаряддап, патронду жөнөтүп, анан кичинекей терезеге мылтыктын оозун коюп, бута болгон кичинекей тарелканы таап, атып түшүрүшүм керек болчу. Булардын баары 5-кабаттан аткарылышы керек эле. И выстрелились. Это работало с 5-го этажа. 1 мүнөт. 5-кабаттан тарелканы тагыш керек беле? Ооба, ага тийиш керек болчу. Мага болгону 1 патрон берилди. Демек жаңылууга болбойт. Болбосо команданын жыйынтыгына кошумча 30 секунд кошулат. Сиз бутаны таамай аттыңыз окшойт. Ооба, ошол тарелка канча өлчөмдө эле? Жөн гана түшүнүш үчүн. Болжол менен 10-12 сантиметр. Бул таң калыштуу. Ооба, кичинекей болчу. Ал эми 7 кабаттан атканда аралыгы 60 метр болсо да, ал 150 метрге окшоп көрүнөт. 5-кабатка чуркап чыгуу да албетте дем кысылып калат да. Андан сырткары сенин жүрөк кагышың да жогору болуп турат. Биз ал жерге мелдештен 5 күн мурда барганбыз. Бирок бизге мылтык менен ошол 5-кабатка көтөрүлүүгө уруксаат берген эмес. Терезечеге мылтыктын оозун коюп, тарелканын кайда турганын алдын ала карап чыгууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Демек бул
бул алдын ала машыгуу болбой эле өттүбү? Мен жөн гана старт алдым да чуркап чыктым. Тарелканын так кайда турганын билген эмесмин. Бирок 5-кабаттан оптика аркылуу караганда баары башкача көрүнөт. Сиз көтөрүлүп бардыңыз. Демек ошол жерде демиңизди басып, тыныгуу алыш керек да, туура көздөй атуу үчүн. Мен видеодон көрүп жатам. Сиз жатып алып бир убакыт эч нерсе кылбай жатасыз өңдөнөт. У всех, я думаю. Ар бирибиздин өз ыкмаларыбыз бар деп ойлойм. Мен чуркап кирип, куралды алып жатканда эшикке кирер замат эле дем чыгарып өзүмдү тынчтандыра баштагам. Мүмкүн болушунча жүрөк кагышымды нормага келтиришим керек болчу. Себеби бутага тийип тарелканы түшүрүш керек эле. Себеби чуркап келсең демиң катуу болсо тийүү мүмкүн эмес. Дыхание, ну, такое, то есть ты явно не попадешь. Ал мылтык канча салмакта эле? Меники 6 килограммдай болчу. Да. Анан карагылачы, сиз ок чыгаргандан кийин эле эмне болот? Командаңыз улантабы? Ооба, менин ок чыгарганымдан кийин бүт кыздардан турган команда чуркай баштайт. Баары мени күтүп турат. Мен мүмкүн болушунча бат тарелканы таап, ага тийишим керек эле. Мындай чоң жоопкерчилик сизге кандай таасир берди? Старт алдында өзүңүзгө эмне деп айттыңыз? Өзүмө бат көтөрүшүм керек, бат тарелканы табышым керек жана сөзсүз тийишим керек деп айткам. Себеби бул чоң жоопкерчилик. Баары мени күтүп турат. Бүт өлкө мага көз салып турат. Бул мага ички мотивация болду. Мындай туруктуулук, руханий бекемдик сизде ар дайым эле бар беле? Же полицияда иштей баштагандан кийин гана пайда болдубу? Менимче бул мага 14 жылдык үзгүлтүксүз машыгуулар аркылуу келди. Күндө 2 жолудан машыкчумун. Мен коньки тебүүдөн эл аралык класстагы спорт чеберимин. Ошол 14 жылдын ичинде бул мага иммунитет болуп калыптанган го деп ойлойм. Старт алганда өзүмдү кантип даярдоону, кантип тынчтанууну үйрөнгөм. Биз үчүн мындай иштерге такыр тиешеси жок адамдар үчүн сиздин тапшырма өтө эле оор сезилет. А сиздин атаандашыңыз жөнүндө айтсак, алар да спецназдын кызматкерлери да. Ошол тарелкага тие алгандар канча болду? В эту тарелочку не попали. Но вообще Жалпысынан айтканда кээ бир кыздар ооба тарелкага тийбей калган учурлар болгон. Бирок эсимде мисалы Дубайда өздөрүнүн базасы бар. Кааласа күн сайын машыгып, чуркап, тепкичтен чыгып, ошол тарелкага тийсе болот эле. Ошентсе да ал жактагы снайпер кыз ошол тарелкага тийбей калган. девушка. Да, в эту тарелку. Вы говорите, что вы Сиз айттыңыз 5 күн мурун барыпсыздар. Бул 5 күн даярдык үчүн берилгенби? Же үйдө да машыгып жүрдүңүздөрбү? и дома тоже. Да, конечно. Албетте биз даярдыктан өтүп Астана шаарындагы С базасында машыгып жүрдүк. Тоскоолдуктарды өтүп, атуу менен машыгып, аба ырайы жакшы болгондо полигонго чыгып жүрдүк. Когда погода позволяла. Бул тапшырмаларда дал ушундай командалык тынчтык, түшүнүү кандай мааниге ээ. Анткени албетте башында сиз жалгыз чуркайсыз, бирок кийин командалык аракет талап кылынат. Ал учурда сүйлөшүп олтурганга убакыт болбой калат да. Ким манекенди кайсы колунан же бутунан көтөрөт дегендей. Мы отрабатывали, вот, допустим, Албетте бизде ар бир кыздын өз милдети болгон, баары макулдашылган. Тактикалык түрдө бир команда сыяктуу иштедик. Кантип машыксак ошол эле ыкма менен тапшырмаларды аткардык. так и проходили упражнения все. Но вообще вот эта вот история, это же не единственное было ваше задание. Бул окуя жалгыз тапшырма эмес да, жалпы 5 тапшырма болгон. Бирок сиздин командаңыз айткандай эң оор тапшырма акыркысы болгон экен. Ал тапшырма абдан чоң физикалык даярдыкты талап кылган дешет. Кээде сууга чейин кирип чыгууга туура келген. Жеке өзүңүз үчүн бул канчалык оор болду? Насколько это для вас лично было сложно? Ну, сложно было, там было... Чындыгында кыйын болду. Ал жерде абдан бийик дубал бар болчу. Ал тургай кээ бир эркектер деле ошол жерден өтпөй калып жатышты. Эгер бир эле элементтен өтпөй калсаң, сени толук сынактан чыгарып салышат. Ал дубал 4-чү же 5-чи элемент болушу керек. Бири-бирине жардам берип дубалга чыгууну талап кылат. И нужно было каждому забегать. Вот так вот. Биздин кыздар ошол дубалдан өтүштүбү? Бардык кыздар өттү. Абдан жакшы угулат. Ошондон кийин дагы барабан деген элемент болду. Сен мурун 7 тоскоолдуктан өткөндөн кийин колдоруң талып калат, демиң кысыла баштайт, жүрөктүн согушу жогорулайт, баарын бат-бат жасап бүтөйүн дейсиң. Ошол кезде барабанга туш болосуң. Анын алдында дагы бир тор болгон. Ал да абдан бийик болчу. Колуң толугу менен чарчап калат. Анан ал барабан сууда айланып турган темир тартыңгыч сыяктуу өтө оор элемент. Демек бул абдан оор жүк экен. Мен туура түшүндүмбү? Кыздар ошол эле тапшырмаларды ошол эле деңгээлде эркектер менен бирдей өтүштүбү? Ооба, бардык шарттар кыздарга да, жигиттерге да бирдей болду. Бардык тапшырмаларды кыздар да, балдар да бир деңгээлде өтүштү. Ал эми катышкан мамлекеттер тууралуу айтсак, биз кайсы өлкөлөрдү сыймык менен артта калтырдык? Абдан кызык. Биздин кыздар Дубайды артта калтырышты. Командаңызда болгону 8 кыз болгон. 8 кыз.
Казакстандын бардык аймактарынан ал эми тандоо кандай өттү, кантип ошол жака бардыңыз? Биринчи күнү биз полигондо тандоо сынагынан өттүк. Бул атуу болду. Экинчи күнү тоскоолдуктар тилкесин өттүк. Была полоса препятствий. Демек биринчи этапта 8ден көп киши болгонда. Албетте башында 40 киши болгон. 2 күн тең ошол 40 адам катышты. Андан кийин 14 кызды тандап алышты. Анан ай сайын 2ден кызды чыгарып жатышты. Бул кадимки эле реалити шоу сыяктуу экен угуп отуруп. Ооба, балким бирөө мыкты атып калар деген ойда болгонда, эң мыктыларды тандоо керек эле. Канча убакыт ушундай даярдык көрдүңүздөр? 3,5 ай. Сонун, сиз финалга чейин жетип, ошол 8 керемет томирис кыздардын катарына киргениңизге караганда, бул команданын курамында болууну абдан каалаган окшойсуз. Албетте. Эмнеге? Мен келгенден кийин эле түшүндүм. Жөн эле келген жокмун. Ичимде шыктануу бар болчу. Бул ишти аягына чейин жеткирүү керек деп. До конца дорабатывать. Демек келген күнү эле чечим кабыл алдыңыз. Когда оставили 14 девушек, на самом деле в душе было такое... Айрыкча 14 кыз калганда жүрөгүмдө акырына чейин барыш керек деген сезим күчтүү болду. 2 ай өттү. Бизге кайра эскертишти. Дагы машыгуу керек, күчтүү болуш керек. Мындан да жакшы атуу керек. Быть сильнее, лучше стрелять. Ну, я снайпер. Мен снайпер болууну тандадым. Анткени мен мылтыктан жакшы атып келем. Казакстандын карабин боюнча чемпионумун. Жүрөгүмдө ошол куралга жакын. Вот к винтовке и карабину. Бирок ошол эле учурда физикалык даярдыкта бардык кыздар үчүн талап кылынган да, снайпер болуу башка болобу. Ооба, баарына даяр болуш керек болчу. Было быть готовым ко всему. Ал эми сизге болду, кетебиз деп айтышканда эмне дедиңиз? Облегчение. Но... Жеңилдик болду. Бирок ошол эле учурда жоопкерчилик да артты да. Что еще больше ответственности на мне. Ал жактан Петропавлга дароо эле кабарлаштыңызбы? Командиру, да. Командириме чалып жазып койдум. Мен тандоодон өттүм, мелдешке барам деп. Үй бүлө жөнүндө айтсаңыз. Албетте эң биринчи жолдошума чалдым. Кубанычым чоң болду. Анткени баламды 4 айга жакын убакытка жолдошума калтырып кеткем. Чогуу жашап машыгууга кеткен убакытта кошулганда дээрлик 4 ай болуп калды. Сиз адатта атаарыңыз менен бутаны текшерүүгө барасызбы? Ооба, бутаны текшерүү болот. Анан жыйынтык кандай болду? Так. 10-дук жана 9-дук дейди. 9. Канааттандыңызбы? Бир аз шашып калыптырмын, секирип алдым. Калгандары жакшы болду. Бул жерде тирде, дубалдарда дагы издерди байкадык. Демек, кээ бирөөлөр бутага да тийбей калышат экен. Ооба, бул 10-дук, эң четкиси 9-дук болсун. Эгерде 8 же 7 болсо, бул канааттандырарлык эмес жыйынтык. От чего это зависит? Бул эмнеден көз каранда? Мисалы, бүгүн мына оңой эле 3 10-дук, 1 9-дук тийгиздиңиз, болбой калган учурлар да болгонбу? Эмне үчүн болбой калат? И почему не получается? Ну, это зависит, может быть, от... Бул кармоодон көз каранды болушу мүмкүн. Куралды кандай кармайсың, кандай көздөйсүң, секиресиңби же жокпу? Кээде адам атканда куралды эрте кыймылдатып жиберет. Стреляет и клюет. Раньше времени получается. Ал эми сиз тууралуу айтсак, акыркы жолу качан 9 жана 10дон башка жака тийгиздиңиз эле? 3,5 айлык даярдыкта Астанада спецназдын дүйнө чемпионатына даярданып жүргөндө атуу чеберчилигимди кыйла жакшырттым. Азыр алда канча жакшы атам. Намного лучше стрелять. Бул эмненин себебинен болду. Сиз менен атайын машыктыруучу иштеди беле? Албетте, биз менен инструктор иштеди. Күн сайын атып жаттык. Окусуз машыгуулар да өтүп турду. Демек, ошол чемпионатка катышуу сиздин учурдагы кесиптик деңгээлиңизге да оң таасирин тийгизген турбайбы? Албетте, мен чоң тажрыйба топтодум. Опыта. Ошондон бери канча убакыт өттү? Ошол мезгилден бери 10 жана 9дан башка жака тийгизген учур болду беле? Жок, болгон жок. Нет, да. Но вообще женское подразделение, так скажем, вот 3 прекрасные дамы. Жалпысынан айтканда, аялдар бөлүмү мына 3 сонун айым 2021 жылы келген. Сиз дагы алардын катарына кошулдуңуз. И каким образом происходит это вот? Эми ошондо физикалык даярдык кандай өттү? Командир мурда эркектер менен гана иштешкен. Эми кыздар келип калды. Сиздер менен физикалык даярдоо кандай башталды? Алгачкы этапта эмне кылдыңыздар? Именно физическая подготовка вас. Что вы делали на первых этапах?
На первых Баштапкы этапта менин эсимде калган нерсе кыш мезгили болчу. Биз буйрук менен 2021-жылдын 3 айынын 5-inde кабыл алынганбыз. Андан кийин күн алмаштырып 10 чакырымдан кросс чуркадык. 10 километров. Кышында, ооба кышында, Петропавлда, ооба парктын ичинде. Мындан сырткары дагы кошумча машыгуулар болду. Ушундай шарттарды көрүү эмнеге мен бул милицияга келдим деген ой болгон жокпу. Барбай эле мисалы машыктыруучу болуп иштей бербейинби дегендей. Нет, на самом деле я понимала, даже когда я сдавала зачеты в конце 2020 года. Жок, чындыгында эле мен түшүнүп тургам. 2020-жылдын аягында зачет тапшырып жатканда түшүнгөм. Ал убакта кыш эле, абдан суук болчу. Винокуров стадионунда командир менден зачет алган. Ошол учурда мен бала карап үйдө элем. Балама 1 жаш 8 ай болчу. Чын эле бир аз оор болду. Бирок мен түшүнүп тургам. Кайда келгенимди, эмне үчүн келгенимди жана эмне үчүн соңуна чейин чуркап чыдоом керек экендигин. Андан кийин 2021-жылы жумушка киргенден кийин да ошол эле 10 чакырымдык кышкы чуркоолорду чыдап өтүүгө туура келди. Нужно было терпеть до конца. Хорошая физическая подготовка. Жакшы физикалык даярдык бул атайын ыкчам аракет отряды кызматкери үчүн милдеттүү талап. Мен билгенден ар бир күнүңөр бир нече сааттык машыгуу менен башталат. Бул чынбы. Жумушка келесиңер да машыгуу башталат. Жакын жерде атайын ыкчам аракет отрядынын базасы жайгашкан. Биз азыр ошол стадиондобуз. Ушул жерде силер дээрлик күн сайын машыгасыңар. Вы на стадионе, где вы проводите, собственно, наверное, каждый свой рабочий день в том числе. Да, у нас получается есть. Ооба, бизде белгиленген график бар. Эгер биз кайсы бир операцияга тартылбасак же кайсы бир постто болбосок, анда сөзсүз түрдө спорт менен машыгабыз. Бул чуркоо, андан сырткары спринтке же ылдамдыкка багытталган машыгуулар же болбосо узак аралыкка 8-10 чакырым чуркоо. Чуркоо милдеттүү нерсе, себеби түшүнүп турасыңар да, кармоо операциясы үчүн. Потому что, сами понимаете, задержание нужно. Преступники. Кылмышкерлер качып кетет. Ооба, кылмышкерлер качышат. Аларды тез жетип барып кармаш керек. Ошондой эле биз өз формаларыбызды сактап турабыз. Штанга көтөрөбүз, кол, бел көнүгүүлөрүн жасайбыз. Жалпы дене машыгуулары болот. Упражнения различные. Но вообще спорт же в вашей жизни... Чындыгында эле спорт сиздин жашооңузда абдан эрте пайда болгон. Белгилүү болгондой, сиз коньки тебүү боюнча дүйнө рекордчусусуз. Бул чынбы? Бул спорт түрүн сиз бала кезиңизде тандаган экенсиз. Туурабы? Ну, еще ребенком. Да, я занималась 14 лет профессионально. Ооба, мен 14 жыл бою кесипкөй түрдө коньки тебүү менен машыккам. 11-класста спорттун эл аралык даражадагы чебери нормасын аткаргам. Дүйнө рекордун койгом. Дүйнө кубогунда күмүш жана коло медалдарды жеңип алгам. Казакстандын көп жолку чемпионумун. Вот многократная чемпионка Казахстана. Татьяна, сиз Ак Кайын аймагында Түндүк Казакстан облусунда төрөлгөнсүз. Демек Петропавл шаарында эмес. Ал жактан спорт менен алектене баштаптырсыз. Бул коньки тебүү болгон экен. Таң калыштуу, анткени шарт деле көп эмес болсо керек да. Бул кантип болуп калды. Как так случилось? Где я училась в школе, вся в районе, в селе Черкасском, получается, родители до сих пор. Мен окуган мектеп биздин айылда, Черкасск айылында. Азыр да ата-энем ошол жерде жашашат. Атам көчкүсү келбейт. Өмүр бою ошол айылда жашап, башка шаарга баргысы жок. Ошол кезде бизде хоккей аянтчасы курулган. Атам менен агам хоккей менен машыккан. Алар мени конькиге тургузушту. 43 размердеги конькини кийгизип коюшту. Надели мне коньки 43 размера. Атаңыздыкынбы? На валенки. Я их одевать изначально не хотела. Но потом, когда... Атамдыкын жүндөн жасалган бут кийим. Башында кийгим келген эмес, бирок кийин муз үстүндө жыгылган сезим жагып калды. Я узнала, что в городе Петропавловске есть такая спортшкола. Начала мама. Ошондо Петропавл шаарында коньки тебүү спорт мектеби бар экенин билдим. Ошентип апам менен атама, апа, ата, мен ошол жака баргым келет, коньки тебүү спортуна берип койгула деп айттым. Алар мени жибергиси келген жок, анткени мен 4-класста кичинекей элем. Бирок 7-класста аяктаганда жылы бою ыйлап сурангандан кийин жарайт, бара бер дешти. Все, в И вы в 7 классе переехали? Я переехала в город сама, каждую неделю тоже. Ошентип 7-класста өзүм жалгыз шаарга көчтүм. Апам менен атамды сагынып, ар апта сайын үйгө барып келчүмүн. Ошондо эле балким спортту таштап кетем деп ойлогом. Анткени жанымда жакындарым жок эле. Үйгө катуу кайткым келген. Чын эле кичинекей болчумун. Бирок 8-класста Алматыга Медео муз аянтчасына жарышка бардым. Ошол жакта мен биринчи жолу мелдешке чыгып, спорттун кандидаты наамын алгам.
Выполнила там кандидата в мастера спорта, КМС выполнила. Окуудан кийин бир жыл өтпөйбү, таң калтырасыз. И все. Ошентип мен ал жактан жеңиштин даамын татып, чоң спортто калдым. В спорте. Обязательное условие для приема в СОБР, кроме того, еще и навыки единоборств. Атайын ыкчам аракет отрядка кабыл алуунун милдеттүү шарттарынын бири жеке-жеке күрөш көндүмдөрү. Айрым жашыруун кызматкерлер менен сүйлөшкөнүбүздө кимдир бирөө бокс менен алектенет, кимдир бирөө тайквондо же джиу-джитсу менен машыгат. Көрүнүп тургандай, ар бир атайын ыкчам аракет отрядынын кызматкери кол менен күрөшкө шыктуу. Навыки рукопашного боя. Бул милдеттүү талап. У хрупкой девушки. Сиз сыяктуу назик айымда коньки тебүүдөн тышкары жекеме-жеке күрөшкө кантип кызыгуу пайда болду. И пошла на секцию для себя на тэквондо. Өзүм үчүн хобби катары тайквондо секциясына баргам. 3 ай машыгып, облустук мелдеште тайквондодон 3-чү разрядты алдым. Бирок жүрөгүм көбүрөөк коньки тебүү спортуна жакын болгондуктан ошол багытта жолумду уланткам. Продолжила свой путь по конькобежному спорту. Вот. Бул күрөш көндүмдөрүн азыркы учурда дагы машыгууларда колдонуп жатасызбы? Албетте ооба. Демек спаррингтер да болуп турат. Ооба, спаррингтерге катышам. Спаррингтерде эркектер же кыздар менен машыгасыз? Эркектер менен. Да вы что? А вот Сиз кызматташтарыңыз менен бирге машыгасыз да, туурабы? Эркектер менен машыгууда бир аз жайыраак, жеңилирээк болууга өзүңүзгө уруксат бересизби? Айтсаңыз, сиз салмак менен да иштейм деп жатасыз го. вы говорите, что работаете с весом. Мен негизи өз денемди жакшы угам. Эгер чындап чарчаганымды сезсем, темпти жайлатам, жүктөмдү азайтам. Бирок негизинен баарын башкалар менен теңме-тең жасап келем. Делаю все наравне. А вот мы разговаривали с вами про вашу прекрасную команду, про наших. Биз сиз менен командаңыз тууралуу Дубайда Казакстандын атынан чыккан кыздар тууралуу сүйлөштүк. Ал эми азыр биздин полициянын андан сырткары атайын ыкчам аракет отрядынын катарында кызмат өтөп жаткан айымдар кимдер? Бул кандай аялдар? Эти женщины, это женщины-спортсменки. Кто они? Конечно, все спортсмены. Албетте баардыгы спортчулар. Негизинен баарынын согуштук спорт түрлөрүнүн разряддары бар. Ар кандай шаарлардан келишкен. И все с разных городов. Сиз өзүңүз мурда полиция кызматкери болом деп ойлогон белеңиз? Когда-нибудь? Чындыгында бала кезимде форма кийип, укук коргоо органдарында иштөө кыялым болчу. Бала кезден эле карап, кандай кооз форма, кандай абройлуу кесип деп ойлончумун. Бирок сиз тергөөчү болууну эмес, башка кызматты самасаңыз керек. Ооба, туура. Мага атайын багыттагы форма абдан жакчу. Көрдүңүзбү, кыялдар орундалат экен. А вот какие эмоции вы испытываете, когда видите перед Сиз кылмышкерлерди же кылмышка шектүү адамды көргөндө кандай сезимде болосуз? собой? Вот какие перед вами вот сейчас Кээде алар каршылык көрсөтөт эмеспи? Азыр кандай милдеттерди аткарып жатасыз? Ошол учурдагы сезимдериңиз кандай болот? противостоять? Ну, конечно. Албетте кээде аял кишини көргөндө ойлойсуң, эмне үчүн муну жасап жатасың, эмнеге? Айрыкча кичинекей балдарыңды көрсөм эң оору ушул. Балдар абдан боору оорутат мындай учурларда. Все. Сизге каршылык көрсөткөн учурлар болду беле? Да, Серьезно, да, мы оказывается. выезжали совместно с УТВ на задержание зимой. Ооба болгон, биз УТВ менен бирге кармоо ишине чыкканбыз. Кышында былтыр 3 айында. 2 кызды кармаганбыз. Алар да баңгизат тарткандар. Ошондо бир кыз чыга качууга аракет кылды. Биз УТВдагы жигит экөөбүз аны кармап, экөөбүз бирге аракет кылып араң токтотконбуз. Анткени ал катуу каршылык көрсөткөн. Вкручивали, потому что она сопротивлялась. Мгм. А при этом вопросы вашей личной безопасности, вот они на каком... Ал эми өз коопсуздугуңуз тууралуу ойлойсузбу? Анткени сиз үй бүлөлүү, бала чакаңыз бар, ар күнү жумушка чыгып жатасыз, тобокелдик менен иштеп жатасыз. По сути, рискуете. Вот вы об этом думаете? Ну, Албетте мен бул нерселер боюнча окуп үйрөнүп чыккам. Азыр мен өз ишимдин адисимин. Куралды кантип колдонуу керек экендигин, кайсы ыкмаларды колдонсо болот, кайсыларын колдонууга болбой тургандыгын билем. Мен эң биринчи кезекте мыйзамды сактайм. Вот сейчас, когда все уже... Азыр баары артта калган кезде сиздер биринчи жолу ушундай деңгээлдеги чоң мелдешке барып экинчи орунду алган соң кандай сезимдесиз? Күнүмдүк жашооңузга кандай кайттыңыз? Бул кыйын, бирок балким сиздин жашооңуздагы майрамдай болгон учурду эстейсизби? Ваша жизнь. ну, облегчение какое-то. Жөн эле бир жеңилдик болду. Жан дүйнөм тынчып калды. Мелдеш бүтүп, үйгө үй бүлөмө кайтып келдим. Биз кыздар менен мыкты иштедик, экинчи орунду алдык. Менимче бул абдан мыкты жыйынтык. Ой,
я считаю, это вообще класс. А вспомните, Эсиңизде болсо, биз сиздин кесиптештерди да көрдүк. Командириңиз да айтты. Петропавл шаарындагы Атайын ыкчам аракет отрядында болгону 3 эле кыз кызмат өтөйт экен. Калгандар эркектер. Ошол кесиптештер сизди кандай тосуп алышты? Кол чабуулар менен. Чын элеби? Ооба. Чындап эле кол чаап тосуп алыштыбы? Чындап. Казармадабы? Жок, көчөдө. Мен киргенимде алар мени гүлдөр менен тосуп алышты. Жеңиш менен деген жазуусу бар баннер да даярдашыптыр. Жөн эле сонун болду. Ушуга байланыштуу сурайын дегем. Сиз өзүңүздү эркектердин жамаатында иштеп жатам деп сезесизби? Же болбосо кыз келиндерге өзгөчө мамиле барбы? Баары теңме-тең иштейсиздерби? Нет, ну где-то, конечно, они все равно... Жок, кайсы бир деңгээлде албетте биз кыздарбыз. Алар эркектер деген айырма бар. Бирок иште атайын биз баарыбыз бирдей иш жасайбыз. Эгер кайсы бир позицияга туруш керек десе, турабыз. Кармоого бар десе, барабыз. Значит, мы выезжаем. Таң атса да, түн болсо да, жамгыр жааса да. Бул биздин иш. Жана мында эч кандай талкуу болбойт. Демек, Таня, сен машинада отура бер. Жамгыр жаап жатат деген нерсе жок. Жок, бизде эркектер менен бирдей иштейбиз. Анткени биздин бөлүм ошондой. У нас.